урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист жана коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбек жана анын шакирттери тарабынан даярдалган Нике кереметтери аттуу долбоорго назарыңыздарды бурабыз. Баштайбыз анда. Жашоодогу эң кубанычтуу күндөргө албетте той да кирет. Мына ушул той бүткөн соң жаш жубайларыбызга кубаныч алып келеби же кайгыбы? Деги эле тойду кантип өткөрүү керек? Мына ушул жөнүндө кеңири маалымат алгыңыз келсе, биз менен бирге болуңуздар. Назарыңыздарда Нике кереметтери теле долбоору. Ассаламу алейкум. Биздин той жөнүндө кеңири жана туура маалымат алуу үчүн биз студиябызга агайыбыз Мыктыбек Арстанбекти чакырганбыз. Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Жана ошондой эле бул жерде ушул Ош шаарынын студенттери келип отурушат. Бүгүнкү кыргыз элинин тоюнун мындай абалы кандай? Тойдун өзүнүн негизги максаты эмнеде? Тойдун негизги максаты эмнеде деген маселени чечмейинче 4-5 киши отурган нерсени деле той деп атап койсо боло берет. Туурабы? Жанагы адамдар өлүп атпайбы? Бүгүн Кыргызда өлүп көмгөндү деле мындай карап көрсөң той десең боло берет. Жыргап келип этти жеп, аракты ичип, артиси да бар, комуз чертип, күй чертип атпайбы азыр? Тойдон айырмасы жок болуп калды. Ошон үчүн үйлөнүү тоюнун башка биз Кыргыз азыркы күндө атап жүргөн тойдон эмнеси менен айырмаланат десе, алдына койгон максаты менен айырмаланат да. Бүгүн үйлөнүү тойлору кандай өтүп атат бизде? Келиңиздер бир көрөлүчү. Үйлөнүү той жөнүндө бүгүнкү. Үйлөнүү тойлору боюнча. Мен бүгүнкү үйлөнүү тойлорун негизинен атаандаштык той деп эсептейм. Себеби азыр коомдо бири-бирине атаандашуудан күч алган. Бири мындай бири ресторанда өтсө, бири адам өтөрөк. Бири лимузинге түшсө, адам бириси өтөрөк. Атаандаштык менен күч алган той бул ысырапкорчулукту мындай эң жеткен чеги болуп жатат да. Мен тойлорду ушундай үйлөнүү тоюн ошондой көрүп атам да. Рахмат дагы. Бүгүнкү күндө Кыргызда бир жакшы сөз бар, куру намыс деп коюшат. Бул азыр эң четкен жегине жетти да. Ушу куру намыс. Бул кошунам мындай өткөрдү, мен да мындай өткөрүшүм керек деген нерсе пайда болуп атат да. Ушунун кесепетинен көпчүлүк азыркы эмелер Россияга барып иштеп келет да, баардык акчасын алып кетип бир тойго өткөрүү менен чачып коюп атат. Кээ бир семьяларды көрүп атабыз, үй бүлөлөрдү. Былтыр ушу машинада чогуу келе жатып, бир таксиде чогуу келе жатып бир эженин сөзүн уктум да. Ал эже айтат, 300 миң алып, кызын турмушка берген. Кредит алып. Анан бир айдан кийин кайра кызы ажырашып келген да. Эми көрө бериң, кимге зыян болду? 300 миңди төлө өмүр бою. Эми төлөп өмүр бою отурат да, ошо проценти менен. Мен байкадым шаарыңыздарда, мына көпүрөңүздөр бар го Ошто. ЗАГС болгондо көпүрөдөн өтүш мүмкүн болбой калат экен да. Бардыгы бир түстөгү Мерседестер бир 20-30 ошентип көпүрөнүн үстүндө, ошентип көпүрөдөн түшүү ушундай салт болуп калган окшойт, Мынтип көпүрө менен 20-30 Мерседес бир түстөгү. Анан алдында камера менен оператор сөзсүз түшүш керек экен. Артында адам өлүп атат, эмне болуп атат? Ушул да жаңы салт кирген ушундай. Жараткан ар бирибизди эле тойго жеткизсин. Негизинен бүгүнкү күндө тойлорубузда өтө эле чыгашаны көп кетирип, анан жаңы ыкмаларды киргизип алганбыз. Мисалы, келин көйнөктөрдү ачык кийгизип алып, ал жерге баланын тайнеси, чоң энеси, чоң атасына чейин чакырып алып, горкалап, кыйкырып, өтө ыймансыздыкка дагы жетип атабыз. Андан сырткары аракты сууда аягызып. Мен сурайын, Ошто деле ушундай келиндерди жылаңачтап алып чыгасыңарбы, Ооба. Горько деп кыйкырып өбүштүрөсүңөр. Ооба. Бар. Ар бир тойдо бар. Ар бир тойдо бар. Бар. Байкашымча, ушул мен көргөнүмдө астына ушул тойго ресторанга ушул эки жубай киргендин астында аларга кичинекей жаш кызды жана жаш жигитти астына коюп, анан кийин алар кирип келишет да. Жок, келиндин эме көйнөгүн көтөрбөйт, алар астында чыгат дагы, аларга көгүчкөн карматып коет. Көгүчкөн кармагандан кийин алар кирип эми ортосуна барганда ал көгүчкөндү ыргытып беришет. Мындай эме кылышат да. Ушундай жаңылыктар бар да. Неге ошол көгүчкөндүн эмнеде ошонун мааниси? Мен билбейт экем, мен ушул көргөм да. Көгүчкөндүн мааниси бул баягы советтик өлкөлөрдүн маанисинде бул тынчтыктын белгиси болот да, ошондуктан учурса керек деп ойлойм. Азыр сүйүшкөндөрдү голубки деп коюшат да. Ошол себептен дагы бул эки көгүчкөндү учурган ошондон деп да ойлойм. Көгүчкөнгө тең эби? Оштун востогу бар го. Ошол жер хамер менен келет, лимузин менен чисти айтканда. Дуу келет дагы. Мешитке нике кайдан кирет да. Анан имам чыгат дагы, аял заттар орамал таап киргиле дейт да. Эми кирип атат орамал таап, бирок жол салынчы. Тизедин өйдө юбкасы бар да.
кирип алып туруп имамдын астына отурат, нике кайтарат да. Бул жаңылык, бирок ошол эле учурда сизге суроо да, болобу болбойбу? Мечитке келет экен да, бул да жаңылык экен да. Бүт бар ЗАГСтан мурун мечитке келип, ошол жерден жолукту салып, киришип, ЗАГС никесин кыйдырып, анан кайра чыгып, шампанский, арак, түшүндүм. Мен мындай деп айтат элем да, туугандар. Могу той өзү жакшы нерсе. Өзү тойго жеткирген болсун. Бирок биздин тойлорубуз өзү шариятта да. Жана кыргыздын жашоосу шарият менен жүргөн илгертен. Кандай дебесин. Мен талашпайм деле, бул кыргыздар отко, сууга, айга, ташка сыйынган дегендерди мен дабдырлар дейм. Может сыйынгандыр, илгери бир караңгылык замандарда болгондур. Андан кийин биз дин менен жашаган элбиз да, туурабы? Аттарыбыз Абдрахман, Абдраим болот атпайбы? Туурабы? Мамат Сабыр деп. Эмнеге таңтың чүңчаң эмес? Демек биз динге урмат кылган, дин менен жашаган элбиз да. Демек биздин тойлорубуз сөзсүз динге негизделген той эле. Элден бата алабыз деген той эле. Өзү тойдун негизги мааниси, 2-3 эле мааниси бар. Той берүүнүн 2-3 мааниси. Биринчиси, жана өзүңөр айткандай туугандашуу. Туугандарды чакырып бир көздөн өткөрөлү, бир тууганчылык кылып отуралы. Экинчиси, бул элден бата алуу. Аллах субханаху ва таала вада кылып атат. 3 нерсени, 3 батаны мен 4 батаны. 3 бата бир каргыш. 4-нчүсү каргыш. 4 бата деп коелу. 4 өтүнүчтү пардасы жок кабыл кылам деп атат да. Ата-эненин дуасы, мусафирдин дуасы, элдин дуасы, жамааттын дуасы, жана укугу тебеленгендин каргышы. Ошону мен кабыл кылам деп атат. Эми элди жыйып, ага тамакты берип, пешене тер менен табылган тамакты. Көңүлүн ачып, оюндарды өткөрүп берип, анан кетип атканда 50 сомдон таштап кеткиле дебейсиң. Эли журт кел, силердин дуаңарды Аллах кабыл кылат экен. Ошо 2 жашка бакыт тилеп, дуа берип койгула. Деп Аллах вада кылып атат ушуну. Деп элден дуа алыш максат. Анан үчүнчүсү, чындыгында элге никени жарыялап кой. Бүгүндөн баштап мына экөө эри катын үй бүлө туугандаш кыла, катташ кыла, карым катнаш, чарба ортодо жашырын эмес, ачык жарыяланып атат. Мына ушул 3 мекеме тең эмнени көздөп атат десе, жараткан жаратуучунун ыраазылыгы үчүн болуп атат ушул нерсе. Пайгамбарыбыз айтат: кедей жок той, каргыш тийген той болсун деп атат. Тойдо сөзсүз кедей болуш керек. Сөзсүз колунда жокторго берилиш керек. Бүгүнкү биздин тойлорду эми ушуга мындай которуп көрүңүздөр. Эмнеси бар, эмнеси жок болот да. Жанагы таштарга барып, отко барып сыйынуубу, же сурануубу? Менче айырге барып суранган деле жок, өзү деле кыжалат болсо керек. Эмне келди ал отко? Экинчиден бул тойдо Кудайдан сураш керек болсо, адал нерсе менен сураш керек да, туурабы? Эмне менен сурап атат? Арак менен сурап атат. Тосту да аябай кызык. Тосту кармалып. 2 жаш бактылуу болсун. Кимге приказ кылып атат? Кудай 2 жашты бактылуу кыла көр деген башка сөз. 2 жаш бактылуу болсун. Кимге приказ болуп атат? Анан жанагы ит ичпеген аракты кана алып ели. Ишо тоюнда мактанып атат. Мен мынанча арак куйдум. Мен мынанча ит ичпеген ичимдик менен дуа алдым деп атат да, мындай айтканда. Мен айтат элем, ушул тойбу? Балким тойдур, бирок биз буга эмнеге маани беришибиз керек десе, айтат элем, 2 жаш биринчи жолу босогон аттап атат да. Биринчи жолу турмуш босогосун аттап атат. Алар кимди билбейм. Президент, балким молдо, балким бир карыя, балким бир бай магнат, олигарх, билбейм. Алар Кудайга канчалык деңгээлде муктаж, бирок 2 жаш ошол күнү муктаж Кудайга. Ошол күнү 2 жаш муктаж. Аябай муктаж. Турмушун жаңы баштап атат. Анан ошол күнү жүздөгөн литр арам тамак менен, аны ичип алып жиндиче бийлеген бийлер менен кайсы дуаны алып берип атабыз. Анан ошондон кийин балдар ажырашып кетсе таң калып атабыз. Көпкө жашабады ушулар депчи. Көпкө жаша деп ким дуа кылды аларды? Ким суранды Кудайдан? Той күнү бүт бузукулук болбодубу? Той күнү өлтүрдүк го бары жокто. Ким сурап койду? Бирөө чыгып айтпайт, мына арамды алып койгула, мен дуа кылайын деп айтпайт. Молдосу да келет. Молдо кийинчи ичпей тургула.
молда кеткенден кийин жайлайбыз. 2 жашты молда кеткенден кийин жайлайбыз, тактагыла. Молда келет, дуасын кылат, о кеткенден кийин энди жайлайбыз деп айтты. Шу кандай той энди? Ушул жерде мен сизге суроо бергим келип турат да. Биз канткенде адал жана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн өткөрүлгөн той кыла алабыз. Канткенде. Ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Айдырек эмнеге той берип атабыз? Эгер чындап эле бирөөгө мактангыбыз келсе, анда бир жөн. Мен айтат элем, бүгүн бирөөгө мактаныш үчүн анча акчаны кетирип, ысырап кылыштын кереги жок. Жөн эле мактансаң болот, туурабы? Мынчалык той, балаң бир жолу үйлөнүп атат, кызың бир жолу турмушка чыгып атат, өмүрүндө бирден бир шанс. Мына шансты жакшы колдонуп калыш керек да, экөөнү дуа алып бериш үчүн. Муну түшүнүш керек. Элге башка нерсе менен мактана бер. Жүгүрүп кетип аткан атын бутун жулуп алып жептир деп мактансын, а? Жол болсо барып туруп келаткан поезду башы менен сүзүп токтотуп коюптур деген нерселер менен, бирок 2 жаштын бактысыздыгы менен мактаныш туура эмес да. Мен балдарымды ушунча литр арам тамак менен бактысыз кылдым деп мактанган туурабы? Мактаныш үчүн болсо бул той туура эмес. Той бир берилген шанс. Кантиш керексе ар бири түшүнүш керек. Мен баламды бир жолу үйлөйм, кызымды бир жолу турмушка берем. Өлсө өлүп кетсин, мен ушуну ичирбей эле коеюнчу. Мен тууганчылыктан чыксам чыгып эле калайын. Мейли мени менен катташпагыла. Мен куйбайм ушуну деп. Бала жаны берем айтсын да, ата, мен бир жолу үйлөнөйүн. Давай мен тоюмда ошо арамды куйба. Кыз да айтсын, ата, капа болбо, эртең ичип чөгүп кал аракка. Бүгүн элден мага трезвый бата алып берчи деп. Кыз да сурансын да. Ар бири өзүнүн келечегин өзү күйүш керек да. Ата, действительно башкалардын тоюнда ичип жүргөн, өзүнүн кызынын же баласынын тоюнда ичкиси келет. Бул табий. Бирок бала өтүнсүн, ата, кел бүгүн ичпе. Кел мына кыйналып аткан коңшу колоңдорго да тамак берейли, студенттерге берейли, билим алып аткандарга сууп. Туурабы? Бүгүн тойго кимдер келет? Чоңдорду чакырганы, тетирисинче чоңдорду чакырганы аракет кылат. Туурабы? Шуларга тамак берип, ал чоңдун катындары келет, 2 пакеттен көтөрүп кетет камбагалдан бетер, Той кылып аткан адамга тетирисинче тууган урук жардам бериш керек го. Ошон үчүн тойго болгон мамиле бир аз башкача болуш керек. Агай, мына ушул жерде мен сизге суроо бергим келип атат да. Мына ислам дининдеги той анда ушул араксыз өткөн менен эле айырмаланып турабы? Же болбосо кандай? Ислам тоюнун эрежеси өтө кызык. Той бул айтпадык 3 нерсе. Тамак берүү, жарды кедейлерге, туугандарды чакырып, мээрлешүү, көздөшүү жана бата алуу, тилек алуу. Элди иштен калтырбаш үчүн ислам тойлору өзү эрте менен берилет. Эрте менен. Болгондо мына билесиңер, эркектерге бөлөк, аялдарга бөлөк той берилет. Эсиңердеби? Эркектер 9га чакырылыптыр, аялдар 12ге экен. Экөөнү гилдиң чакырып жерде бийлетпейт. Кыргыздын тою андай эмес. Ал кийин жинди вечер кийин башталбадыбы? Той ошондой, бирөөгө тоскоолдук кылбайт, иштен калтырбайт. Келдиң, тамагын жедиң, дуа кылдың, аягында аксакалдар отуруп катмы түшүрүп койду. Ошо менен кетти. Бүттү, той ушу. Кечинде ал вечер деген, ал вечер деп, ал той эмес. Баардык бале ошондой болот да. Той бериптир, вечерин берет экен, мен айтат элем, кел вечерди тегеле коелу. Жаштар эми тойлогусу келет. Майли вечер кылайлы. Вечерди да кылайлы. Бирок аны бүгүнкү акыбалда эмес да. Биз баардыгыбыз той десе вечерди ойлоп атабыз. Вечер той эмес. Ал жаштарга бөлүнгөн убакыт. Мына ошону мен эми айтат элем, жаштарга Кудай тофук берсин. Кел ошондон баш тартып эле. Эгер өткөрүш керек болсо, ушундай эле өткөрүш керек болсо, аны да ислам жолу бар. Жакшынакай мүнөздө, кыздар өзүнчө, эркектер өзүнчө, тамак аш адал, чыгып ар түрдүү оюндарды өткөр, конкурстарды өткөр. Жакшынакай той 3 саат ашып барса, башыңда оорубайт. Бир жолу биз көлдөн бир жактан кыз алдык, анан туугандар келиптир. 3 саатта той бүттү, туугандар кайра биз кетебизби дейт. Ооба. Биз бир жумага деп келдик эле, ооба. Иштин баарын калтырып келбедикпи, сонун болбодубу? Кетебизби эми кайра? О, болду, той бүттү. Сонун турбайбы? Эч кимге оору тийбеш керек. Кээ бир ушундай куда кактуулар бар го. Тойго барып келгенде эсинде жок. Ушундай барып, ушундай кайра келет, эсинде жок тойго барып келген. Бул өтө чоң тарткылык деп ойлойм. Ошо тойго кеткен акчаны 2 жашка мейли чач, бирок бата алып бер, жакшылыкка тилек алып бер. Туурабы? Тойдо музыкалар боюнча ар түрдүү ой пикирлер бар. Бул той ээсинин өзүнүн табиятына жараша. Ислам музыкадан кайтарат, кайтарбайт деген маселени мен муфтиятка коет элем. Муну муфтият чечим бериш керек.
Жана мен тойлордо музыка эгер жаштар болсо коюлса менимче анчейин деле оору жок го, эгер музыка угам дегендер болсо. Бирок музыканын да түрү бар да, туурабы? Бирөөнүн аялына билегиң сенин, колуң сенин, белиң сенин, көкүрөгүң деген аны той эмес, аны такыр коопшум эч ким жок жерде деле уккан өзү күнөө да. Тойдо мисалы үчүн насихат ырлары бар, ата энеге арналган ырлар бар, туурабы? Кудайга арналган ырлар бар. Менимче андай ырлар менен өткөрсө болот деп ойлойм. Мисалы үчүн мындай ыр бар го. Тайэнең барбы, тайтаң барбы, айтып койчу тансага депчи. Сиздин айтканыңызга толук кошулат болуш керек ушул ыр. Эң кызыктуусу ошол тойдо ошол тайэнең барбы, тайтаң барбы, чакырчу тансага деген ырга тайэнеси да тайтасы да бийлейт. Бир ханыша келет да. Ак фатаны кийип алган, корона башында ханыша. Аркасынан балдар көйнөктөрүн алган, күйөө бала жанында, аланын вазири. Ханыша келет. Байкуш ата эне жолдун четинде турат. Кел. Оны алып келтирип төргө отургузду ханышаны. Бүт туугандары менен тааныштырат. Ханыша, мына биздин тууганыбыз. Ханыша, мына биздин тууганыбыз. Эми сен бизди башкар давай. Королева Елизавета там бирөөнү коронавать этип атат да, туурабы? Мен айтат элем, тойдо ошол жерге кайната менен кайнене отуруш керек. Келин менен күйөө бала ойра кызмат кылыш керек. Мен ушундай деп айтат элем. Ушундай тойлордо көргөм мен. Эгер кандай аял алам билбейм, бирок эгер кыздын ата энелери көнгөн болсо, пайгамбарыбыз көргөзгөндөй аял той кылсам жакшы. Ата энеси көнө турган кызды алыш керек да. Рахмат. Турмушка чыксам, тоюмду мындай шарият түрүндө эле кылам деп ойлойм. Подружкаларыңыз эмне дейт? Подружкаларым ойлосо мага бакыт керек да, антип элдин көзүнчө чын эле ошончо арактын үстүндө тойго чыккандын эмне кереги бар деп ойлойм. Аллах разы болсун. Туура, дагы. Балким кимдир бирөө каалайттыр ушу тоюмда мен ушу фата кийип, күйөө бала менен ушундай отурам деп. Арак ичирбейм, бирок чыгып отурам дегендер барбы? Бир күнгө бир фата 5000ден 20000 сомго чейин да. Андан көрө ошол фатаны кийип эле ошого турмушуңа керектүү же стиральный машина же холодильник алып алсаң, кийин иш кылып кыйналып отурбайсың да. Жок, өзү мынау өтө туура. Бирок мен ойлоп атам, эгер күйөө бала дөпарадыраак болсо да. Сен кийбейм, давай биз отурбай эле коелу вечерге десең, күйөө бала, мен досторум сени көрсүн деме. Сен фигураңды көрсүн, сен бийлегениңди көрсүн, сен кандай экенин көрсүн да, давай жасан. Десем эмне кыласыңар? Бул көйнөктү бардык айтып атат да, кийбейбиз деп. Муну бардык кыздар эле балалык кезинен кыялданат. Өтө кымбат эмес, өтө ачык эмес көйнөктү кийгиси келет. Кие берсин. Принцип элдин көзүнө чыгып өбүшүүдө турат да. Чапан кийсең делечи. Мен ушуну айтып атам, балким чыкпай эле жөн эле кызматта жүрсө болбойбу? Ата энең тойлой бербейби? Сөзсүз сен ошол жерге курчактай болуп чыгып отуруп беришиң керекпи бирөөлөр ичиш үчүн? Повод болуп беришиң керекпи? Айшаталарым бир маза кылып мени карап отуруп ичип алсын деп. Кандай бул нерсе? Жок, азыркы учурда неме болуп кетет да, жанагы бирөөнүн көзүнө көрүш мода болуп кетет да. Мына кандай десем, мен досумду капа кылып алам, мени мындай деп ойлошоттур деп. Жок, мындай капа болбойт. Биз Аллахтын алдында таза жана ыймандуу Аллахтын ыймандуу, анан Аллах бизге той кылышыбыз керек да. Досторубуз мындай эл жерге эмес, Аллахка гана неме кылышыбыз керек да, ниетти түзөшүбүз керек. Бул жерде биз ошо тойго чейин өзүбүздүн акабызды, эжебизди, карындашыбызды айтып, жок, биз андай эмес, мына бул жол менен баралы. Бул жол жаман, бул жолго өтөлү дебейлиби? Именно той күнгө барып такабай. Сиздерге аз да болсо тойду кантип өткөрүү керек? Канткенде адал жана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн өткөрүлгөн той болору жөнүндө аз да болсо маалымат бере алсак, биз өз максатыбызга жеттик деп ойлойбуз. Жамгырдай гүл жайнатсаң жериң менен, тилейбиз ырыс колун мелмел деген, көгөрсүн бакыт кошкон көшөгөңөр, татына таалай арткан өмүр демекчи, үйлөнүңүздөр, турмушка чыгыңыздар, кыргыз элибизде жакшылыктын жарчысы болгон тойлор боло берсин деген жакшы тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.